Manlap. Men tushunbayla qoldim. Mana ko'mirni qarasam, ko'mir mana. Manday. Tutib o'tadi. Hammasi tosh bo'lmoqda. Mana ko'rinib turadi. Mana. Hammasi tosh bo'lmoqda. Mana. Bular hali 3 yashar, 4 yashar kichkina narisda bolalar. Bular suvni ko'tara olmaydi. O'shanga biz kuyunyapmiz xolos. Ko'mir keldi. Olib ketinglar dedi. Borib ko'rdik. Nimani mashinaning ustida havoda chiroyli ko'rinib turibdi. Bo'ldi, yaxshi ko'mir ekan deb olib keldik. Olib kelib yaqaylik desak, hammasi manaqa 70-80% tosh turibdi. Bunun içinden çıktı da bulduk. Birinchi o'zi bu ko'mirni tun olib kelishdi. O'shonisi abidnida, o'shonda ko'rib qoldik-da biz tuni. Otkanaga завхозуңуз эптеп жагалабы айыл өкмөт башчысы айткандай? Эми жакканча жагат, эми өзүң көрүп атасың мына. Упурак эле элеп эптеп жагат да эми. Жок десен мен муну кайга алып барамын? Отканада канча киши иштечү негизи? Oldin 2 kishi ishlatadi. Hozir 2 oy ham ketib qoldi. Biz tosh chaqalmaymiz deb. Endi shu tosh chaqadigan nimalardan bo'lsa, katerchilardan bo'lsa, shunga yordam bersanglar. Ikkita katerchi kerak, hech bo'lmaganda. Hozir negizi izdep ko'rdingizmi? İzleyapman, hozir yana bitta jag'i yo'ldan keldi. Uni toshligini aytganim yo'q. Ko'rgandan ketib qolmaymi aldı? Bilmayman endi, uni indamay turamda. Амансызбы көрөрман, Дөбө Коргон айыл өкмөтүндөгү мектеп жана бала бакчаларга көмүр үчүн 5 миллион сомдон ашык акча бөлүнгөн. Бирок сатып алынган көмүрдүн басымдуу бөлүгү таш жана сапатсыз экенин айтып, от жагуучулар даттанды. Алдыда сапатсыз, көп бөлүгү таш болгон жана сыртта туруп күйүп кеткен көмүр тууралуу сөз болот. Сапатсыз көмүрдүн кантип сатып алынганы, жоопкерлердин көмүр тандоодогу шалакылыгы тууралуу кеп кылабыз. Бул Арава районунун Дөбө Коргон айыл аймагы. Аймактагы 12 мектепте 6839 окуучу, 9 бала бакчада 1536 бала тарбияланат. Бирок кычыраган кышта бул балдар жакшы жылытылбаган, суук класстарда окуп калышы мүмкүн. Себеби бул окуу жылында мектеп жана бала бакчаларга көмүр сатып алуу үчүн 5 миллион 223 миң 900 сомдук тендер жарыя кылынып, сатып алынган көмүрлөр сапатсыз чыгат. Эрте менен кароол эмеге турганда, намазга турганда ушу жерден жалын чыгып атканын көрүптүр. Ушу жалын экен да деп карап басса эле көмүр күйүп атыптыр. Аны чуркап келип өчүрүптүр. Одан кийин караса, ичкери жактарынан ham түтүн чыгып атыптыр. Ана мага чалды. Чалдынан мен өкмөткө чалдым. Ушундай болуп атат көмүрүм десем, тез сыртка чыгарып коюңуз деди. Баягында эме чакырып, экскаватор келди. Ошо айыл өкмөт өзү жөнөттү. Ошо менен аны сыртка чыгарып калдык. Аны түтөгөн токтоп калды. Негизи бул көмүрдү силерге мындай алмаштырып башка беребиз деген Жок, айттыбы? Жок, мондой айткан жок бизге. Көмүр жок, ошо болгон, ошо эптеп жагасыңар деди. Ошодон калды эми. Мындай көмүр түшүп калган себебин силерге мындай түшүндүрүштүбү? Муну бухгалтериядан сурасам, ошо айылдык башчы өзү ушуга эме кылды. Мунун да сорту кандайдыр эмеси болот экен. БТ дедиби, ПТ дедиби билбейм. Былтыргыны заказ берели десе, ошо Ибрахим жетекчи деген мал эле. Жок, ушуну алабыз деп, ушуга өздөрү уруксат берген экен. Баягы ошо малда мен барган убакта көмүрдү алып келген тендерчи бала да жүргөн экен. Эрке балажан да барып, муну жагып көрүшүптүр. Жагып көрсөтүп, неме кылганын видеого тартып жөнөттү эле, күйөт экен деп эле калдык. Аны ошо бала дагы айтты, мен заказ бергенин алып келемин деди. Мен өзүмчө башка сортун алып келген эмесмин, мага заказ бергенин алып келип бердим силерге. Ушундай деди. Биринчи өзү бу көмүрдү түн алып келишти. Ошонусу абиднада, ошондо көрбөй калдык да биз түнү. Келсем ушундай алып келип коюптур анан. Төгүп бүттү. Мурда андай болбойт эле. Күндүзү келет эле, биз көмүрдү көрөт элек. Анан кийин төккүлө дейт элек. Бил ондай болбоду. Кечинде караңгы түшкөндө келди. Үйдөн келдим мен. Келсем ошол жерге буруп эметип аткыптыр. Эми бунуңуз
отканага завхозуңуз эптеп жагабайбы айыл өкмөт башчысы айткандай? Эми жакканча жагат, эми өзүң көрүп атасың мына упурак эле көбү. Эмеде элеп эптеп жагат да эми. Жок десең анан мен муну каяка апарамын? Тура? Каяка апарамын ушунча көмүрдү? Onu kolun çekip koydu. Sen koy eteğe. Isık yanıyor. Bu çengmez tutun da bana. Doğru mu? Көмүр алып келингенден 2 жума өтпөй, өзүнөн өзү турган жеринде кызып, түтөп баштайт. Араң көмүр туруучу жайга ташыган от жагуучулар ал жерден сыртка ташып, чоң жана кичи көмүрлөрдү иргеп, 3 убараланышкан. Маннап. Мен түшүнбөй эле калдым. Мына көмүрдү карасаң. Ал жакыныраак алып келем мына. Мындай түтөп атат. Эndi мен маерге акылыбыздан жетпейт мага керек. Кичине скарпиям барбы? Olsa açıyor ama bir çikolata koysun diye. Biz küçüğümüzden yetmedi, zor kapıp gidiyoruz geliyor. Yani derdiniz sende. O kadar. Bak koydum. Orada kakır yerini taşlap koydum. Başka yanmayan kömür. Bir taşta. Bir 2 hafta ötme şerigimni simendi, şerigim ko'rib qopti tutun chiqayotganimni. Eshikni ochsam, o'sha yerdan tutayotgan ekan. Keyin meni chaqirdi, o saharda chaqiruvdi, keldik. Haqiqatda ichimda lapatkaga ochib qo'l ushlatsa, qo'l kuyadigan darajada qizib ketgan ekan. Keyin haligi kuygan joyini alohida olib chiqib suv sepib o'chirdik bu yoqda. Shundan keyin zakoz buni hukumat orqali ekskavator olib kelib berdi. Böyle tortib mana shu mashinalar ekskavatorni kovushini izi bu yerga yoyib, haligi namini ketkizganimizdan keyin elab, mana bu maydasi. Shu elangandagi. Sizlarga hozir 2 jumush bo'lib turdi qayra. Ha, 2 jumush bo'ldi. Bo'lib ham endi biz hali oqsoqol odamlargacha qiyin bo'lar ekan buni. Anaqa qilib elash, undan yana aravaga yuklab bo'ladi. Bu yoqqa tashidik, bu taxtalarni qo'yib olib daroshga qilib. Endi kuymayapti desak ham noto'g'ri gap bo'ladi. Kuymayapti desak ham mana hozir mana yigit kirib ko'rdi. Endi kuyib 50-60 dan o'tkazolmayapmiz-da issiqlikni. Mana bu pechkani o'zida kamida 70-80 bo'lib tursa, ayniki ichkari 18-20 issiqlikni beradi. Yaxshi kuybayapti turdi. Juda sapatli kuymayapti-da. O'sha 50-60 da mana bu ventilyator bor. Shu ventilyatorni ishlatib qo'yib, keyin ipaqaga keltiryapmiz. Hozir bu sizlar elep Elaganda elekdan o'tkazganingizda hali ularimiz ichkarida cho'g' bo'lganda mana bu yerda 2 lapatka olib kirib, cho'g'ni ustiga tashladim. Tagidan ventilyatorni qo'shganimda ham issiq beradigan darajada yonmadi-da, yonib yonmay mana ayniqsa maydasi. Endi mana buni eplab shu ventilyator bilan yurgizdik, yondi. Bular hali 3 yoshar, 4 yoshar kichkina narista bolalar. Bular suvut ko'tara olmaydi-da. O'shanga biz kuyinyapmiz xolos. Көмүрдүн 80% таш экенин айткан меш чаккандар канча аракет кылышпасын, класстарды жылыта албай жатышат. Класс жылыбаганы бир маселе болсо, ташты жага албаймын деп жумушчулар иштен кетип, от чакчулардын болбогону 2 маселе. Kömür geldi. Hep götürdüler dedi. Doğru gördük. Numara'nın maşinanın üstünde, kovada çıraylı görünüp durdu. Numara'nın. Abi oldu ya, aşk kömüre geldi, hep geldi. Hep gelip yakaylı desek, haması manaka 70-80% taş durdu. Şu o hakimde özüne avarı var. Şimdi bugünçe yaktıramız, yaktırıyorlar dedi. Hayranmız yani, bu barıça yakamız dedi, nima qilamiz dedi. Sizlarga qancha tonna töktü oşonda? O'shanda tak bittasida 35 tonna, bittasida 34 tonna 600, bittasida 34 tonna to'shni bo'lgan. Ashunda 100 100 tonnadan aşıp turdi. 100 tonnadan oshiq bo'ladi.
Азыр сиз өзүңүз айтып атпайсызбы? 70-80% таш болуп Ha, атты. buni ko'rib turibsizlar. Кантип жагасыңар анан 80% таш болуп атса? Endi buni toshlarini ajratib qo'yib, yaxshi to'g'ri keladi. Boshqa iloji yo'q. Bo'lsa, boshqa olib ketib turib, o'rniga ko'mir olib kelib bersin. Aytыңарбы анан алып Olib кетти. ketib aytdik, har kimni xabari bor unda. Силер сунуш бердиңер, алып кеттилер, талапты койдуңар. Qo'ydik. Эмне деп жооп Kelishdi. беришти анан? Kelishdi. O'sha nimalari bilan birga ko'mir olib kelgan cheplar bilan birga keldi. Kelib ko'rib, shunday desa, ajratib jaqa bergilar, toshni ajratib qo'yg'ular, o'rniga ko'mir olib kelib beraman dedi. Ha, endi buni bahorda olib kelib berish kerak-da bizga, to'g'ri? Hammasi tosh bo'lyapti. Mana ko'rinib turadi, mana. Hammasi tosh bo'lyapti. Mana. Nari tomonda ham bir mashina turadi, ko'ringlar. Ажыратып койгонсуңарбы анан? Ajratib ham qo'ydim. Endi bor maydalari ham. Shu maydalari ko'mirlari bor, shundan yaxshi ko'rdik. Mana boyagi ajratib bo'ldi. Mana yerda nima qilib, mana shular polni tosh. Biri nima turibdi, mana, to'g'ri? Mana, hammasi o'nlarni ham ajratib bu yoqqa mana. Manaqa toshlar ham turibdi. Mana polni tosh mana. Mana shular polni tosh mana. Mana shular hammasi tosh mana. Mana mayda qaragandan bilinib turadi, to'g'ri? İspitaniya qilaylik deb ajratib qo'ydik. Ajratib mana yerda yana onaqa mayda-mayda ko'mirlardan olib jaqdik. Азыр мына таш менен мунун ичинден чыкты да бул да, туура? Mana shundan. Сынбайт го бул. Qanday qilib ana mana bundan bilinib turadi. Отканада канча киши иштечү негизи? Oldin 2 kishi ishlatadi. Hozir 2 oy ham ketib qoldi. Biz Toshchaqalboymiz deb. Endi shu Toshchaqadigan nimalardan bo'lsa, katerchilardan bo'lsa, shunga yordam bersangar, ikkita katerchi kerak hech bo'lmaganda. Азыр негизи издеп көрдүңүзбү? Izlayapman, hozir yana bitta жаңы yo'ldan keldi. Uni toshligini aytganim yo'q. Көргөндөн кетип калбайбы алда? Bilmayman endi, uni indamay turamda. Мектеп бала бакчаларга көмүр сатып алуу үчүн тендер жай айларында жарыяланган. Бала бакчанын көмүрү үчүн жарыяланган тендердин суммасы 713.900 сом болгон. 603.570 сомду сунуштаган компания тендерди утуп чыгат. Ал эми мектептердин көмүрүнө жарыяланган тендердин баасы 4.510.000 сомду түзөт. Тендерден 4.419.800 сом сунуштаган компания жеңишке ээ болот. Көмірді тендерге бергеннен кейін o'sha bola bog'chani заведующийлari, o'sha bola bog'chani direktorlari, maktab direktorlari, maktab zavodchilari, zavxozlari qabul oladi. Эмне себептен көмүр түнү келди? Bilmiyorum, ma'lumotim yo'q. Endi o'shalar Түнү эч ким билбейт да, ошол бала бакчанын директору же yo'q, u ko'mir tuni keladi, boshqa kuni keladi. Misol tuni qabul olmay qo'ysa bo'laveradi. Men рабочий времяда qabul qilib olam deb ko'mir to'xtatib qo'ysa bo'laveradi. Ular misol zavxozlarni любой путем kuni bilan olish kerak, tunda emas. O'shaga keldimi? маселе ошондо болуп атпайбы? Эмне себептен түнү келди деген суроо жаралып атпайбы барында? Tuni kelsa, tuni qabul qilib olish kerak emas, рабочий время qabul qilib olish kerak. Kamazda turaveradi da. Азыр сапатсыз көмүр төгүлгөндөн кийин бюджеттин төлөнгөн каражаты кайтаруу боюнча бир талап коюлдубу негизи? Компанияга кандай дооматтарды койдуңар силер? Kompaniyaga biz aytganmiz, detsat bo'yicha, o'ziga da aytganmiz. Shunaqa ertaga qiynalib qolamiz, qayra ber dedi kelib, bizga hech qanday bir nima qiladi. Men yerda taydan chiqqan ko'mirga men daga javob bera olmayman dedi. Maga men o'zim imini telefon chalgandim. Ana Nail hukumat qanday ish chora ko'rdi, uni o'zi biladi. Men u bo'yicha ma'lumotim to'liq emasda. Азыр тиги компаниялар азыр деле тендерге катышып аткан болушу мүмкүн да, туурабы? Ооба. Силер
мисалга силерге сапатсыз көмүр төгүп бергендиги үчүн бир силер ошол тендер сайтына бир арызданып бир нерсе жаздыңарбы, мисалы порталга? Жок, биз жазган эмесмиз эч порталга. Биз порталда эч кимге арызданган эмесмиз. Силерге сапатсыз көмүр келип атса, силер бир гана укук коргоо органдарына эмес, башка деле аракеттерди кылышыңар керек эле да, туурабы? Ооба, бизге сапасыз көмүр келгенден кийин биз укук органдарына кайрылабыз биринчи орунда. Чүнки буну через сот аркылуу отказ болот да. Мисалы, договор жокко чыгарылат. Анан бизге ошол боюнча эгер сапасыз көмүр бизге башында биз кабыл кылып алганыбызда, заключить берганыбызда бизге сапаттуу деп эле накладнойду берип койгон. Накладнойду алган. Силер эмне менен чечесиңер, мисалга накладнойду сапаттуу деп, алардын бир гана сөзү менен эле чечпейсиңер да, туурабы? Силерди өзүңөрдү текшересиңер да, туурабы? Бизге уже тендер боюнча көмүр келип түшкөндөн кийин завхоздар жогуп көрөт. Ошо мектептерде болсо бала бакчалардын завхоздары, качыгарлары жогуп, көрүп, көмүрдүн кандай жонушун билип туруп, анан кийин бизге накладнойго кол кое берет. Алга чейин биз улардан накладнойду албайбыз. Бизге качанкы накладнойду алып келип берсе, мен акчасын өткөрүп берем. Калганы менен ишин болбойт. Калганын айыл өкмөтү. Азыр макул келди дейли, Ташкен дейли. Кайтарып мен бул көмүрүңдү албайм дегенге сиздин укугуңуз бар да, туурабы? Ооба. Агар мен айтып атпаймынбы? Келип түштүмү мектепке? Мектептин завхозу жа качыгары мына көмүр таш экен десе, сразу ошо көмүрдү биз отказ кылабыз. Ал мына көмүрүн, канча көмүрүн таш болсо, давай ташыны ал да, оны кайра көмүр алып келип бер. Төгүп койгондон кийин силер эчтеке ала албайсыңар. Жок, төгүп койгон болсо да. Жок, мисалга завхоз кол коюп койду дейли да. Ооба. Кол коюп койгондон кийин мен уну билан уяга аралашпайм. Кол коюп койгон дагы дем агар таш деп айтса, айыл өкмөт ошондо баягын чакырып алып келиптир, мунун таш экен. Мунун кайра чеч десе, экөө болот. Азыр бечара завхоздор кайра эле аларга милдет жүктөлүп атыптыр да, бечараларчы. Көмүр күйүп кетсе деле алар күнөөлүү, ичинде таш чыкса деле алар күнөөлүү. Силер карабагансыңар деп атасыңар дем тура. А төгүп койгондон кийин 2 жумадан кийин эмне себептен күйүп кетти? Ошону изилдеп көрдүңөрбү мисалга? Комиссия түзүлүп. Энди комиссияны түзгөн болсо керек, буну айыл өкмөт билет, мен билбейм. Айтып атпаймынбы, мен только финансировать жагын чечим берем. 3 партияда ташып алып келген көмүрдү. Ошондон бир партиясында 3 мектепке түшкөн көмүрдө ошо таштар бардыгы аныкталып, тендерчини өзүнү чакыртырып, ошол таштарды ордуну толуктап берүү боюнча сүйлөшүүлөр болгон. Эгерде ошо таш чыккан канча тонна же канча килограмм таш чыккан болсо, ошону ордуну толуктап берет. Азыр ошондо мектептин тендер уткан компания башка, бала бакчалардыкы башка турбайбы? Анан азыр бала бакчалардыкында деле ташты көрдүм. Анан бала бакчалардыкы түтүп уже төккөндөн кийин күйүп кетиптир да. А мектептердикинде болсо чоң эле таштарды көрдүм. Ошондо эки компания тең силерге мындайча айтканда таш аралашкан көмүрлөрдү төгүп атат да. Ошондо силер азыр эки компания тең силерге ошондо таштарын ажыратып койсо көмүр толуктап береби, кандай болот? Туура айтасыңар, себеби билим берүү мекемелери экиге бөлүнөт. Бири бала бакча, бири мектеп. Бала бакчага өз алдынча тендер жарыяланган. Ал деле ошол БР маркасында 130 тонна. Аны Миңдибай деген ошол тендерчи алып келген. Бирок азыркы учурда ошол кээ бир мекемелерге мекемелерде төгүлгөн көмүрлөр өзүнөн түтөп көмүрдү эми тоннасынан зыян келген учурлар болду. Бирок биз бул боюнча укук коргоо органдарына кайрылдык. Алар деле текшерип жатат. Ал эми кийинчерээк маалым болду, ошол көмүр сапаттуу жанышты баштады азыркы учурда. Бул көмүрдү август айларына төккөндө ошол күн ысык мезгилинде түтөп баягындай болгон. Азыркы учурга келгенде уже от жагуу сезону башталгандан кийин ошол бала бакчаларга төгүлгөн көмүрдү кичине эле берип жакканда өтө жакшы жылуулук берип жатат.
ошол градуска чыгып атабы? Көмүр жакканда ошол градусту камсыз кылып берип алып атабы? Ооба, мына бала бакчаларга төгүлгөн көмүрдү эми толук 100% нормага жеткизип жагышат. Ошо 18 градустан жогору бала бакчаларда. Ал эми билим берүү мекемелеринде ташты ажыратып башка кылып жаккан эмес, ошо бир четтен алганда таш өзүдөн өзү эле ажырап калып атат. Аны бир катар элеп же башка кылган жок. От жагуу мезгилинде бардык мектептер ошол азыркы учурдагы жылуулук темпини сактап атат да, ошо 18 градустан төмөн болгон жок. Сиз азыр көмүр сапаттуу деп айта аласыз, эгерде ташын эсепке албаганда, ушундайбы? Ооба, эгерде маркасына жараша болгондо, маркасына бизде белгилүү болгондой БШШ, БК жана БР деген маркасындагы көмүрлөр мындан мурдагы жылдары ташылып келип Эмнеге быйыл анда только бир гана ошол БРди гана сатып алдыңар да? БР бул орто маркадагы көмүр. Эми кандай түшүндүрсө болот? Быйылкы тендерге ошондой берилип калыптыр да. Азыр кабарыңыз барбы? Эми отканадагылар, завхоздор биз таш чакпайбыз деп кетип калган учурлар болгон боюнча. Биз ошол тиешелүү билим берүү мекемелерине барып, өзүм баш болуп түнү менен саат 4төн баштап 9га чейин текшерген учурлар болду. Анан ошол тендерчилерди өздөрүн чакырып, ошо отказгандарга барып, көмүрдү жагуу боюнча иш алып бардык. Туура кээ бир мектеп билим берүүлөрдө ошол көмүр таш экен, кичине жакшы жанбай атат деген маселелер болду. Бирок биз барган учурда, биз жаккан учурда көмүрдө маселе болбоду да. Азыр мисалга дейли, мен завхоздор менен сүйлөшкөнүмдө ошол градусуна жеткире албай атат деген сөздөрдү айтышты, жүйөлөрүн айтышты. Анан эртең ошол градусуна жеткире албай, кабинеттер ысыбай, эмне болсо да балдар да, кичинекей балдарга мындай бала бакчаларда же болбосо мектептерде бир үйшүп атса да, эми ким жоопкерчилик тартат силерден? Эми бул маселе боюнча сөзсүз түрдө өкмөттүн башчысы катары мен деле жоопкерчилик тартамын, себеби как ошол нерсени көзөмөлдү карабагансың деп. Көмүр сапаты боюнча тендерчи жооп берет. Эгер сапасыз көмүр төккөн болсо, биз азыр ошол тендерчиге эч кандай акча которуп бергенибиз жок. Акт прием кылып, акттарын жабып, өткөрүп берген жерибиз жок. Ошол сапаттуулугун толуктагын текшерип, кайра чакыртып турабыз, каерде көйгөй болсо. Бир-эки мектепте гана кичине көйгөй болду. Башка мектептерде мындай көйгөй жок да, себеби жылуулук бар. Ал эми эки мектепте көйгөй негизинен качегалардан дагы болуп калды да. Убагында жакшы жандырбай, башка болуп, ошо качегалар иштебей, ошол маселеде кичине көйгөй жаралды. Алар таш болуп атса кантип жага алышы мүмкүн да, ошондой деле кепти айтышы мүмкүн алар. Мен сенин ташың жакпайм деп кетип калгандан кийин алар Жок, ошол айттым го мен 3 мектеппе ошондой кичине таш менен эме болуп түшкөн көмүрлөрдү эмес аныкталгандыктан башка мектептерге түшкөн ошол көмүрлөр жакшы жанып атат да. Эми биринчи этабындагылар, демек биринчи этабында төгүлгөндөр бүт баары сапатсыз ошол көмүргө таш аралашкан көмүрлөр экен да. Ал жерде кичине таш эмес, мен көргөндөн ал бир чоң эле тоодун ташы да. Ооба, мен деле ошону байкаштырып, ошол тендерчини ошол жайына алып барып көрсөткөнбүз. Ошол ташты эгерде салмагы канча болсо биз мындай нормальный көмүр алып келип беребиз деп өздөрү убаданы берип кеткен. Азыр сиз айтып атасыз, эми биз акт прием кылган жокпуз деп атасыз да. Эмнеге ошол көмүр келген учурда ГАМАЗдын үстүндө силер ошол талаптарды коюп атыңар да? Төгүп алгандан кийин эми азыр алар тиги таштарды ажыратып берсеңер биз ошого төгүп беребиз деген ал 2-3 жумуш да турабы. Анан кабыл албай коюп ошол жерден кетирип берсеңер болмок да. Силерде ошондой Жок, эми мүмкүнчүлүк бар эле да. Ошол мүмкүнчүлүк бар.
әлі деле сақталып тұрады бұл мүмкіншілік керек болса. Бирок биз барып төккөндө баягы завхоздор же башкалар өздөрү көрүп көмүрдү сырттан көргөндө мындай ири көмүр болгондо сүйүнгөнбүз да. Жакшы көмүр түшүптүр, БР маркасы болсо дагы ири көмүргө окшоп түшүптүр деп сүйүнүп, анан бул эми сентябрдын ары берисин октябрда төгүлүп атпайбы? От жагуу мезгили пока баштала эле. Анан от жагуу мезгили башталгандан кийин ушундай көйгөй эле жара албадыбы? Азыр август аяга төгүлдү деп атасыз да көмүрлөрдү. Октябрга жакын төгүлдү. Мисалга дейли, сиз укук коргоо органдарына кайрылыптырсыз да. Бирок 26 октябрь кайрылыптырсыз, 9 октябрь сиздин арызыңыз кыскарып кетиптир. Өндүрүшкө өткөн эмес да. Анан кайра кандай аракет кылдыңар? Мисалы сиз азыр укук коргоо органдары деле иштеп атат деп атасыз, бирок укук коргоо органдары аны кыскартып салган турбайбы? Жок, ал маселе боюнча биз Сиз мисалы азыр компания менен келишим түздүңүз да, айыл өкмөт катары. Анан сиз сот аркылуу чечишиңиз керек эле да. Сотко кайрылуу болдубу сиздер тараптан? Жок, биз сотко кайрылуу болгон жок, чындап айтыш керек. Биз биринчи ошол органдарга кайрылганбыз. Ал эми өндүрүштөн кыскаргандыгы боюнча менде деле кече жакында маалымат болду. Бирок тендерчилерди өздөрүн чакырып, ошол көйгөй болгон жерге апарып, ошо завхозу директору, от жагары менен биргеликте ошол алып баратабыз да. Эгерде жакшы болбосо акыры алар өзгөртүп беришке макул болушкан. Азыр кабыл алуу комиссиясы көмүрдү кабыл алдыбы? Ошондон улам анан төгүлүп атабы? Жок. Мектептерге? Жок, кабыл алуу комиссиясы мындай түшүнүш керек. Көмүр келген, машинаны көрдүк, эми кээ бир көмүрлөр эми жолду билесиңер ремонт болгондугуна байланыштуу ошол мезгилдерде күндүзү машина жүргөнгө мүмкүнчүлүк болбой кеч алып келген да. Анан кечке маал бардык завхоздорду чакырып барып жайына төктүрүп башкалган. Алар айттым, көмүрдү көрүп сүйүнгөн. Мен деле барып жайына көрүп чыкканда ири көмүр төгүлүптүр деп, быйыл жакшы болот экен деп, мындай сүйүнүч менен кабыл алганбыз да. Кийин уже процесс от жагуу мезгилинде башталбадыбы? Негизи ошол сиз азыр өзүңүз да айтып кеттиңиз да. Таң калыштуусу ошол түнү төгүлгөнү, түнү алып келингени болуп атпайбы? Бүт ошол түтөп кетти деген көмүрлөр, анан таш аралашты деген көмүрлөр түнү келгени кызык жагдай да. Анан түнү келгени менен макул биз эртең менен көрүп кабыл алабыз десеңер болмокту силер. Жок, эми туура андай маселе дагы болот. Ошол мезгилде кээ бир көмүрлөрдү көбүнө күндүз алып келген. Бир 3-4 КАМАЗ неме келгенде ошо кечке малга туура кеп калып, ошондо ошондой учур болгон. Билим бери бала бакчалар көмүрлөрүнү күндүз эле алып келген. Бала бакчалардыкы күндүз алып келип атса анда эмнеге түтөп атат деген? Жок, аны түтөгөнүн себеби качествосын көргөнбүз, нормальный. Төккөндөн кийин 1-2-3 бала бакчада ошондой ситуация кабыл болду да. Бирок азыркы учурга келгенде көмүрдүн сапаты мындай жакшы болуп жанып атат да. Маселе болбой атат. Ошол түтөдү деген, түтөп кетти деген бала бакчанын от жагуучусу айтып атат да, завхозу. Биз күткөн градуска жетпей атат деп атат да. Градус эми 20-25ке чейин жеткизе албаган болушу мүмкүн, бирок 18 градустан төмөн болгон жок да. Мен бардык бала бакчаларга ошо көмүр төгүлгөн жерлерге өзүм барып келдим да. Бирме-бир кыдырып, ар бирини саат 4-төн баштап текшердим, кандай жагып атат, убагында жагып атабы деп. Ошондо Тендерге берүүдөн мурда мониторинг жакшы өтпөгөнбү? Мисалга айталы бир бала бакча БР жагылса, балким экинчи бала бакча БК жагылышы мүмкүн. Ооба. Ошондо мониторинг жакшы өтпөгөн болобу, ошондо кандай болот? Жок, эми көмүрдү бергенде айттым го, мурдагы жылдары БК деген маркага берип жүргөндө, быйыл ошо БР деген маркага берилип калып, ушул көйгөй жара алды. Мунун себеби эмне? Ким чечти БРге беребиз деген маселени ким чечти ошондо? Эми өкмөт башчы чечет да. Айылдык кеңеш, башкалар мындай. Жок. Мисалга акчасын айылдык кеңеш чечип берет да. Бирок силер акчаны берерден мурда биз мындай көмүр алабыз деген бир
түшүндүрмөнү бересиңер да айылдык кеңешкечи. Жок, айылдык кеңеш ол акчаны карап берет. Мисалы үчүн быйыл 820 тонна мектептерге, 130 тонна бала бакчаларга кошулганда 950 тонна көмүр билим берүү мекемелерине алып берилет. Ушул көмүргө мынча сом акча каражат ажыратып бергиле деп, мынча сомдон деп көрсөтүп, баягы сметада көрсөтүшөт. Айылдык кеңеш бекитип берет. Акчасыны анан кийин нарктын көтөрүлүп кеткендигине, башка болгонуна байланыштуу акча жетпей БР маркасына берилген болушу мүмкүн да. Азыр мисалга ошол убакытта айыл өкмөт башчысы жана Ноокаттан Мир Махмудов айылынан ротация аркылуу келген кызматкер болчу да. А мен Мир Махмудовдун порталдан карап чыктым. Алар кандай көмүр сатып алды экен? Келип алып биз бир гана БР сатып алдык деген маселени айткан болсо, алар өздөрү кандай алат экен десем, алар БК, БР, ошон жана БСШ деп атасызбы? Ошондой бөлүп алат экен да аларчы. Өзүнүн айыл өкмөткө өздөрүнө БР жагат экен. Кээ бир мектептерге БК болот экен. Эми сиздер да буга чейин өзүңөрдө мындайча айтканда тажрыйба болгон да, коюңуз, биз БР бизге жарабайт. Биз аралаштырып алышыбыз керек деген сиздер сунушту айтсаңар болмок да негизи, туура? Биз ал сунушту айтканбыз. Кабыл алган эмес. Кабыл алган эмес. Болуп жаткан окуяларга айылдык кеңештин депутаттары үн каткан эмес. Тендердин кандай өткөнүн, кайсы компания кандай шарттар менен жеңип чыкканын, келишимде көрсөтүлгөн сапат талаптарын, көмүрдүн техникалык спецификациясын депутаттар комиссиясы изилдеп, өз корутундусун чыгарышы зарыл болчу. Андан сырткары, көмүрдүн кабыл алуу комиссиясында кимдер болгонун, көмүрдү ким кабыл алган, ким кол коюп, сапатына кимдер жоопкер, көмүрдү кабыл алуу комиссиясы кызматтык шалакылык кылганбы, коррупциялык компоненттер барбы деген суроолорго жооп таап, аларга ишеним көрсөтүп, шайлаган элге билдириши керек болчу. Комиссия төгүлгөндөн кийинки комиссия түзүлгөн жок. Түзүлгөн жок. Ошондо силер таштуу көмүргө реакция кылбадыңарбы кандай? Жок, реакция кылдык, ана видеолордон бар, реакция кылганбыз. Реакция дегенде кандай ошондо? Реакция биздин мынау бир депутатыбыз бар. Ошо Эрке Балажан. Садиктин заведующусу ошо чакырганда барганбыз. Барып, биз видеого тартып анан кийин биз немени дагы баягы тендерчик барго, тендерчикти дагы чакыртырганбыз. Көмүрүңү алып кет, бул болбойт деп. Десек, ал тендерчик айыл өкмөтүнөн чогуу бири кирди дагы, анан бир карасам мына ошо заведующуну чогуу, ал депутат да болду элечи. Заведующуну чакырып туруп, давай кол коюп аласыңар. Кимден сурадым да, эмне кайтарбадыңарбы десем, жок. Жаап берди эле, жанды эле, кол коесуң деди эле, кол коюп кайтарып бер деди. Өзүңөр чечесиңер андай деп койдум. Силер азыр комиссия түзүп, комиссия өзүнүн жыйынтыгын сунуш кылыш керек беле? Эгер бизге бериш керек беле? Эгер бизге ошол сайдиктен же мектептердин директорлорунан же заведующийлеринен бизге арыз келип түшө турган болсо, именно төрагага, кеңешке келип түшсө, биз ага комиссия түзөбүз, реакция жүргүзөбүз, комиссия түзүпчү. Эми негизи сөзсүз түрдө арызды күтүшүңөр керек беле? Арыздын негизинде иш кылабыз. Арыз эгер биз барып, аларды текшере албайбыз. Өзүңөр ошол жерине чыгып турсуңар да. Мен видеолорду көрдүм да. Жерине депутаттар чыгып тур. Анан ошонун негизинде гана депутаттык комиссия түзүлсө болмок да. Сөзсүз түрдө арызды күтпөй эле депутаттык комиссия түзүп, өзүн мындайча айтканда силерди эл чайлаган да. Ошо элдин балдары мектепке барып атат да. Ооба. Анан кайра силер депутаттык комиссия түзбөй эч кандай реакция кылбаганыңар бул кандай болуп калат дейм да? Жок, депутаттар реакция кылып атат. Биз реакция кылдык, потому что менде видеолордан биз реакция кылып, биз даже тендерчикти да чакырдык бул жерге. Тендерчикти чакырганда төраганы да чакырган жок. А биз аны видеого тартып, мен тендерчикке да жөнөткөнмүн. Азыр менде бар ал видеолорчу. Тендерчикке да жөнөткөнмүн. Могу көмүрүңү алып кет. Бул көмүрүң болбойт, совсем болбойт. Мындай да тебелесең укаланып атат да. Ал тендерчик айтып атат маңачы. Аке, ошол жакты бирдеге кылып бүтүрүп бериңчи деди. Мен айттым, бүтүрүп бере албайм дедим. Эртең кышта дедим. Бул көмүрүң кайтарып кетпесең болбойт.
bir айтып атат ал делечи элесин деп атат. Элеп калганын бер жака сүрүп койсун дейт. Анан биз алып кетели дейт. Биз айттык, өзүң келип элеп, сортировка кылып, тыштап, анан алып кет дедик. Десек жок, ал ишти дан кылган жок, ал тендершиктерчи. Тендершиктер кандай ал немеге барды билбейм. Бирок 1000 элегенде дагы биз чоң-чоңдорундан тебелеп көрдүк да, басып. Көрсөк анысы деле талкаланат. Мен айттым, сен кайсы жерден алдың десем, бел алманы деди. Значит, бул ошол жаңы карьер болушу мүмкүн, же карьердин бир четиндеги болушу мүмкүн да. Анан бул жерде мисалы ошол карьер ачканда дагы бир караш керек да жерде дагычы. Анан көмүр деп туруп алып келип туруп, бул бала бакча, садик, бул эң крайний жерлер эмес. Маселе мындай болуп атпайбы? Бала бакчанын завхоздору көмүрдү түндө кабыл алып атат да. Аларга түндө алып барып, түндө чакырып, көмүрдү алып келдик деп атышат да. Ошол түнү алып келип. Бул жерде да мындай күмөндүү жагдайлар бар. Түнү алып келиптир. Анан кийин даже мындай да, эми мен грубо болуп калат экен, бирок давление өткөргөндөрү дагы бар да. Болушу мүмкүн. Мен ошого дагы эми ой кетти да. Давление болгондо болушу мүмкүн. А так түнү алып келсе, эртең менен карап туруп, мен айтканмын, жабып көргүлө. Биз потому что 2022-23 жылы ховодон түшүрбөстөн мурда заведующийлер өздөрү ошол жерге бир жерге күйгүзүп туруп, жагып, күйгүзүп жакшы жаңа көмүрдү алышкан. Мына азыр биздин садикте, биздин мектепте мисалы ошондой иштер кайталанган эмес. Чото быйыл ошол иштер кайталанды. Ошол быйыл ошондой азыр сиз айтып атпайсыз өзүңүз деле басым болушу мүмкүн деген. Ошону депутаттык комиссия аныктап чыгыш керек эле да. Анын өзүнүн корутундусунда бүт баарын келтирип, анан тийиштүү жерлерге депутаттык комиссия кайрылыш керек болчу да. Эми депутаттар айтып атам го, депутаттар барып текшерип атат. Бирок комиссия менен өзү мына 13-үнөн кайтышым керек. Бүгүн 12-сиби, дагы мен дагы убактым бар да. 13-үнөн мисалы 30-дан кайтышым керек эле. Мен 30-дан азыр 30-га дагы адаммын. Эртерээк келдим. Мен мына азыр көрөлүчү, эртең мына 17-си күнү, 17 күнгө биз сессия койдук. Сессияда ар түрдүү маселеге ошону дагы киргизели, ошону дагы киргизип туруп сессияда. Ошондо киргизгенде комиссия түзүп болбосо, ошо комиссия менен полный ар бир участкадан бирден депутат өзүнүн депутаттарыны айтып, комиссияга киргизип, корутундун берели биз. Биз деле мисалы эл шайлап келген депутаттарыбыз. Биз бирок өкмөт кандай бизге сунуш берип атса, биз ошону аткарып берип атабыз. Бирок мына эми кыш эми келип атат, мына пешкалар эми жагылып атат. Эми мындан буягына эгер дагы проблема күчөйө турган болсо, көйгөй күчөйө турган болсо, ал не только депутаттар, аны жогорудагы органдар уже буларды өздөрү көп нерсеге привлекать этип коюшу мүмкүн. Булар августтун аягы, сентябрь, октябрь айлары төбөлдү деп атат. Азыр декабрдын ортосуна келдик да. Анан эмнеге мындай бизге көмүр чындап керек убагында биз маселени карашыбыз керек деген маселе болуп атпайбы? Жок, биз эртерээк чечишибиз керек эле да. Жок, биз ага чейин дагы билдирүү бердик да. Ага чейин да. Бирок ал силердин группаңардан сырткары чыкпады да ал билдирүүчү. Жок, мен видео болсо керек, могу жүктөп аткан болсо керек. Жүктөп алып кетти да даже. Жүктөп алып кетип, кайра алып келип төккөн. Мына азыр мына ушул жерден көрсөң болот. Мына могу жерде төгүп койду. Мен ушунун видеосу бар, жүктөп аткан видеосу мен сага таап берейин. Жүктөп алып кетип, дагы кайра төгүлгөнүн караган, кандай көмүр төктү, обратно еще. Макул реакция кылып турсуз, мындай бир нерсе мындай жүктөлүп тур да, бирок өзүңөр отурган имаратта бала бакчаларга мына Амир Темирге барды, мына дагы кайсыл Эрке Балажанга бардык, мына өзүбүзгө бардык, аны интернационалга барып көрдүк, күйүп атат бардыгы. Тиги немеге бардык, Арабтагы кайсыл эле Арабта биз барган баягы? Кандай? Жылдызча. Ошол жерге бардык, күйүп атат. Макул барып турсуңар, бирок ошонун жыйынтыгы эмне ошон? Бирок ошону биз коомчулукка алып чыкпадык. Биз айыл өкмөткө чейин аны жеткирдик. Маселе ошондо да. Мына коомчулукка туура. Сиздер эл шайлады, эл сиздерге ишеним берди. Эми сиздер элдин балдарын
көйгөй болгон ошо көмүр маселесин коомчулукка алып чыгып аны чечишиңиздер керек эле деген маселе жатат да. Биз коомчулукка чыгарбадык. Эмнеге дегенде бул мамлекеттин көп эле ишиге аралашып кетсек дагы болбойт, бирок коомчулукка алып чыкпадык. Бирок полный бизде видео бар. Мамлекеттин иши эмес, бул бирөөдүн шалакылыгы. Жок, ошол бул мындай да. Только бир гана БР төгүлүп атат. Эмнеге БК эмес? Эмнеге ошол азыр мурдагы айыл өкмөт себепчи деп атат. Мурдагы айыл өкмөт себепчи болсо, мен ошол өзү иштеген айыл өкмөтүндөгү мурдагы тендерлерин көрдүм. Бир гана БРге буйрутма берген эмес алар. БК, БР, БСШ кылып атат. Буларда айыл өкмөт кызматкерлеринде тажрыйба бар да. Оюңуз мен муну бербейм. Бербейм мен муну БРди бербейм. Бирок БКга бериш керек болчу. Эми мындай кылыш керек да. Бул жерде акчалар турат да, мына Розахан орта мектебине 90 тонна деп атат тура, Амур Темирге 60 тонна деп атат, Эрке Кашкага 35 тонна деп атат. Бул жерде бардыгы баалары жазылган. Мына мен суроодан коюп койгонмун. Бул жерде бардын баалары жазылган. Эми бул ушул баалар менен эсептеш керек. Анан 90 тоннага БК болсо канча сомдон канча тонна келиш керек. Же БК жазып туруп БР алыштыбы, БСШ алыштыбы? Ошону билиш керек, ошол. Мен да мындай суроо. Сиздер айылдык кеңеш, жергиликтүү өзүн башкаруу органы катары. Сиздер ошол убакыттагы же болбосо ошол убакыттагы деп эле коелу. Ошол айыл өкмөт кызматкерлерин мындай шалакы иштешине мындай реакция кылбай коюп, мындай кеңири шарт түзүп берип койбодуңорбу деген. Жок, биз реакция кылып атабыз. Мисалы, мына ошол жердеги мына Эрке Балажандын заведующий тоже депутат. Ал мага чалды, анан мен бардым. Мен звонок кылдым, ошол жерде дагы бир депутатына звонок кылдым. Тез жетип кел, азыр ошол жерден чакырып атат, көмүр начар көмүр түшүптүр деп. Анан экөөбүз бардык. Тиги заведующий дагы завхоздан ошол жерде турат. Мен бул көмүрдү албайм деди. Заведующий да айтты, өзү депутат. И тиги немеси да айтты, завхозу да. Мен бул көмүрдү алып жага албайм деди. Все, ошол жерде мен сразу немеге чалдым, номерин бер дедим, тендерчке чалдым. Чалсам, мейли аке, бизден барат бирөө деди. Ошол элеп дагы кайра ордун алмаштырып беребиз деди. Макул дедик. Биз эми реакция кылганыбыз ошол. Анан айттым го, карасам заведующийни чакырып тур айыл өкмөт. И карап турсам, немеден кирип кетип баратат. Завхоз менен заведующий кирип кетип баратат. Анан чыккандан кийин мен сурасам, ошону жагып тургула, жагып көрсө жакшы болуптур, жагып тургула деп атат. Бирок мен ал көмүрдү мен жага албайм деп ошондо дагы айтты. Значит, бул жерде кандай сөз болгон, мен анда кирип кабинетке кирип уккан жокмун, кандай сөз болгон. Ошол көмүр мына азыр ал көмүр 100% күйбөй турган көмүр. Анан биз реакция кылдык, биз ал тууралуу көзөмөлгө алабыз, алдык дагы даже. Биз анан буларга буйрук берип, слышка менен глубоко текшере албайбыз да ал иштерди. Бирок комиссия төзүп, анын реакция кылсаңар мындай өз максатына жете биле депутаттык иштин маңызы деп ойлойм да. Жок, эми кепирки жерлерде жакшы болуп атыптыр, кепирки жерлер көмүрү жакшы экен деп берди да. Азыр карасак, уже көп жерлерди көмүрү уже начар экен. Мындан буягына дагы азыр эртең мына 17-синде сессия болот. Сессияга ошол маселени коебуз, комиссия түзөбүз, корутунду чыгарабыз. Ошол моментте ким мисалы айыл өкмөт болуп турган, ким кандай жумушта турган, эгер биз ага реакция беребиз. Мисалы бизге мына акчаны бөлүп бергиле. Эгер кабыл алып койгон болсо кантесиңер анда? Кабыл алуу комиссиясы кабыл алып койду аны. Тендерчи да айтат да, бул экөөбүздүн ортобуздагы бул келишим. Ол силер кабыл алдыңар, төгүп бүттүм, мен эч нерсе кылып бере албайм. Жок, мындай да. Биз мына азыр 90 тонна деп атат, туурабы? Бул жерде мына 60 тонна деп атат. 420 000 сом деп атат, туурабы? Биз бул жерде акчасы эле жазылган да. Бул жерде көмүрдүн маркасы жазылган эмес да бизге ошол көмүрдүн маркасы. Эми биз бул жазылганда 26-жылга көмүрдүн маркасындан жазабыз деп атабыз. Депутаттар ошол эмеге келдик. Көмүрдүн маркасындан жазабыз. Эми азыр биз көмүрдүн маркасын жазган эмеспиз да. Биз акчаны эми ошолго булар мисалы азыр көмүрдүн кайсыл маркасын жазып туруп, кайсыл маркасын төгүп атат. Ошол эле
Декабрь айы бүтүп баратат. Кыш жылдеси мына эми башталат. Сапатсыз жана таш болгон көмүрлөрдүн маселесин жергиликтүү бийлик кантип чечет? Сапаттуу көмүргө алмаштырылабы? Же балдар окуусун суук класстарда улантабы? Пикириңизди комментарийге калтырыңыз. Аман туруңуз.